Эми чет өлкөдөн ташылып келген сапаттуу дары-дармектердин катарын атамекендик өндүрүүчүлөрдүн продукциясы толуктады. Бул багыттагы өндүрүштү камтыган компания Токмок шаарында ачылды. Мындай кадам өлкөдө дары-дармек базарына жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн продукциясын киргизип, бул тармакты өнүктүрүүгө багытталган. Теманын уландысы Алишер Аскарбековдун материалында. Бул жердеги жабдыктар эл аралык стандартка жооп берет. Лабораторияда заманбап дары куюучу 2 линия бар. Анын бирөөсү эле күнүнө 5-10 миңге чейин флакондорду куюп чыгарат. Буга Аю Холдинг 2 миллион сомдун тегерегиндеги каражат жумшаган. Здесь она передается в моечную машину. В моечной машине имеется водопроводная вода. Бул столдон тазаланган машинага барат. Андан соң таза абага чыгарылат. Сарыккан суусун кетирүү үчүн даяр болгон аралашманын үстү оозу жабылат. Бул жерде болсо көзөмөл жайы. Дал ушул бөлмөдө этикетка чапталып, дары-дармектер андан ары термопакка жөнөтүлөт. Жалпысынан суюк формадагы дары-дармектердин 25 түрүн жогорку сапатта өндүрүшөт. Азырынча компанияда 25 киши эмгектенет. Бул башталышы гана. Дарыны 100 сом алган күндө да, чөнтөгүңүздөн чыккан күндө да ошол 100 сом кыргыз экономикасына кайра кетет. Налоги болуп кетет, зарплата болуп кетет, ар кандай төлөмдөр болуп кетет. Ошондуктан биз жакын аранын ичинде толугу менен тыштан келген ушул дарылардын аналагында тыштан келген дарыларды сүрүп чыгабыз деген оюбуз бар. Бардык продукция көлөндүрүлгөн жана дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинин реестрине кирген. Чыгарылган ар бир партияга күбөлүк берилет. Демек, анын сапатына жана коопсуздугуна кепилдик бар. Белгилей кетүүчү жагдай, компания азыртадан эле продукциясынын биринчи партиясын Орусияга жөнөткөн. Ушул кезде өлкө аймагында дарыканаларга таратуу маселеси чечилип жатат. Учурда өлкө боюнча дары-дармек жана медициналык ар кандай каражаттарды өндүрүүгө 50 ишкананын уруксаты бар. Алар жалпысынан 500гө жакын ар кандай продукцияларды чыгарышат. Биздин экономикалык биримдикке киргенден кийин, мындан кийин биздин бирдиктүү сертификация, бирдиктүү аттестация деп, анткени бул продукциялар ошол башка өлкөлөрдө да сатылат. Азырынча мына көрдүңөр, складында чыгарылган продукциянын бүт баардыгы сатылып кеткен продукциясы бош. Демек, талап бар. Мен ойлоп атам, негизинен бул жергиликтүү ишкерлердин жергиликтүү өндүрүштү мындай коюп атканы эл үчүн да жак. Атамекендик дары-дармектердин сапаты чет өлкөнүкүнөн кем калбайт. Ошол эле учурда баасы да арзан болот. Мындан тышкары бул тармактын өнүгүшү жалпы эле өндүрүштүн дараметин күчөтүүгө кол кабыш кылат. Алишер Аскарбеков, Ширин Асанакунова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук, Биринчи канал. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Саламатта туруңуздар. Алдыда аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Саламатта болуңуздар.